Жана айтып өткөндөй эле, дал ушул мырзалардын сүйүүсү, мырзалар жараткан ырлар, мырзалар айткан жылуу сөздөр дал ушул айымдарды бактылуулукка бөлөйт. Бирок жана сөзүмдөн кайтпайм, толук бактылуулук бербесе дагы маанайын көтөрөт. Ушуну азыр коногубуздан сурайлычы, мырзалар канчалык деңгээлде айымдарга бактылуулук тартуулайт? Макул. Анда биздин көрөрмандарды жакын чакыралы, себеп дегенде азыр чыгармачылыкта сүйлөшө турган сөздөр көп, балким жаңылыктар көп, себеп дегенде керемет музыкалык чыгармаларды аткарып жүргөн керемет үндүн ээси бизде конокто кесиптеш. Дароо анда өзүңүз тааныштырып баштай берсеңиз болот экен. Өзгөчө үндүн ээси дедиңиз, кесиптеш туптуура айттыңыз. Анткени бул мырза эч качан фонограмма менен ырдабайт. Жашоодогу эң негизи принцип ушул окшойт, жандуу үн менен ырдоо. Сурайбыз азыр. Аны да сурайбыз, ооба. Студиябыздын коногу шоу-бизнес жылдызы, өзгөчө үндүү, өзгөчө ырчы Нурсултан Райымбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутматыңыз. Кандайсыз? Рахмат. Кандай жүрөсүз? Сонун жүрөм. Рахмат, Кудайга шүгүр. Жалпы кыргыз элиме, НТС телеканалынын көрөрмандарына ысык саламымды айтам. Кош келип калдык. Кош келдиңиз. Ырларды, репертуарды тандаганда Нурсултан мырза ким жардам берет же ким баягындай жакшы ойлорун айтат, кеңешин айтат, кеңешчи болот. Чүү дегенде чыгармачылыктан баштадыңыз, Ушуну бир сурап алайынчы азыр. Ага чейин аябай талдайын дедим элем. Кайда жүрдүңүз? Эмне кылып жүрдүңүз деп. Себеп дегенде бүгүн Total Black экен. Ырлардын көбүнчө өзүм эле тандайм. Өзүңүз тандайсыз. Анан кээде ошо чыгармачыл инсандар менен да эме кылып калам, сүйлөшүп калабыз. Ушундай ырдырда гана атам деп. Анан кавер түрүндө, мисалы, азыркы ырдырдадым. Бул кавер, мисалы, Ара Мартиросяндын ыры. Буларды эми өзүм жакшы көргөн ырлар да. Жүрөккө жакын. Жүрөккө жакын ырлар. Өзүмдүн жазып аткан жаңы чыгармаларым дагы окшошуп кетет десем дагы жаңылышпайм. Кезексизде. Ооба. Бир кезекте тагыраагы 6-7 жыл мурун кыргыз шоу-бизнесинде Нурсултан деген ырчы мырза пайда болгон. Далай кыздын жүрөгүн кандай десем, козгогон. Анан арадан бир нече убакыт өтүп, чыгармачылыктан көрүнбөй калдыңыз, укпай кеттик, көрбөй кеттик. Клиптериңизди кайда жүрдүңүз? Негизи ошол 2017-жылы Айым Сингер Казакстандан сынакка катышканмын. Ошол так ушу НТС телеканалына келип интервью бергем. Ошол кезде бул жактан тандалып өткөнбүз, негизи телеканалда кастинг өткөн. Андан бери ошо Казакстанда көп сунуштар болду, иштешкени продюсерлер менен. Анан мага өзүмө жеке жашоомо дагы туура келчү жумуш керек болду да, шоу-бизнесте Казакстанда именно. Анан ошондуктан туура келген жок. Анан анын үстүнө өзүмдүн үстүмөн дагы көбүрөөк иштешим керек болчу. Негизи эле мен ал конкурска деле даяр эмес болчумун да. Бирок мен ошол Кыргызстандан өтүп кеткениме дагы Кудайга шүгүр. Андан бери Ошто болдум, үй бүлөм менен. Башка кесипте дагы иштедим. Ош мамлекеттик университетте дагы сабак берип жүрдүм. Университетте дагы. Азыр эми буйруса Бишкекке кайтып келдик. Азыр жаңы барактан баштадык буйруса. Филармонияга буйруса жаңы. Сатылган атындагы Улуттук филармониянын солисти болуптур. Куттуктап коелучу. Куттуктап коелуп, чоң жоопкерчиликти кармаптырсыз. Эми кыргыз маданиятына чоң бир салым кошкон инсандардын катарын толуктаган Нурсултан мырза жаңырлар менен, жаңы эмгектер менен биздин көрүүчүлөрдү, музыка сүйүүчүлөрдү кубандырып болуш керек. Буюрса. Жаңылыктардын дагы бир чоңу бул Туран тобу. Туран Бойс экен. Бул группада Казакстандан казак, кыргыз, өзбек жана түрк ушу 4 элдин ырчылары чогулган. Кантип чогулуп калдыңыздар? Ким чогулуп? Конкурс аркылуу чогулуп калганбыз. Voice of Turan деген сынак бар. 2021-жылы катышканбыз. Ошол кезде сынакка катышкандардан тандалып, 2 жыл ичинде тандалган эмелерден, катышуучулардан ошондой топ түзүлгөн да. Ар бирибиздин өзүбүздүн тилибизде ырдайбыз. Ошол эле 4 элдин ырларын 4 тилде ырдайбыз. Официально 3 адам иштейбиз: өзбек, кыргыз, казак. Түрк клиптерде жок да, эмнеге клиптерде жок, концерттерде кээде чыгып калат деп. Ошондой калат. Официально ошо 3 өлкөнүн ырчылары иштейбиз да, негизи. Преимущество кандай экен башка улуттун ырчылары менен иштөө? Жакшы, негизи. Негизи биз достугубузду көрсөтөбүз деген максатта да. Анан бул кошуна өлкөлөр
биримдик болуш үчүн, достугубуз бекем болуш үчүн, анан иштеш оңой эле, кыйынчылык жок. Бирок эгерде үндөрүбүздү жаза турган болсок, анда ар бирибиз өзүбүздүн студияларыбызда жазабыз да, анан үндөрүбүздү жөнөтөбүз. Каяка жибересиздер? Көбүрөөк жоопкерчилик кимде? Жоопкерчилик Мээржан Алиакбаров деген продюсерде да. Ошол конкурстар Voice of Turan'ды кылган продюсер. Анан Түркистан дауысы дейт, Түркистан үнү деп калабы кыргызчасы. Вот, ошондой кылган жакшы продюсер. Ошол чогулткан да бизде негизи. Сон топ болуп ырдап, клиптерди тартып, концерттерди бересиздер, анан жеке ырчы катары дагы? Жеке ырчы дагы катары кеңири баштадыңыз. Убакыт бар да мага, бизгечи, ар бирибизге убакыт бөлүнгөн, жеке чыгармачылык менен иштегенге дагы. Анан топ менен иштегенге. Топ менен иштегенге. Анан үй бүлөгө дагы. Азырынча Казакстанда гана концерттерде чыгып атабыз. Буюрса акырындык менен азыр Кыргызстанда биздин телеканалдарда жаңы клиптерибиз чыгып атат. Анан буюрса эми Кыргызстанга дагы келебиз, уже аларды чакырып, бул жака дагы сиздердин дагы таңшолоо программасына дагы буюрса конок болуп келип кетебиз. Буюрса команда менен, команда жаңы ийгиликтер, жаңы эмгектер жаралганда. Келе берсеңиз болот. Болмаса биз бийча. Түркчө сүйлөгөндөр болсо деле бардык. Сиздер көп деле сүйлөйсүздөр. Бир аз Сакинол кардешим деп туруп сүйлөшө беребиз биз. Анан кийин жеке чыгармачылыкка барбай элеби. Баягы Нурсултан мырза көптөгөн кароо сынактарга катышып, ошол убакта элдин эсинде калып калган Нурсултан мырза чыгармачылыкка азыркы учурда кандай карап атат? Башкача карап атыптыр, биз эмгектер менен көрүп атабыз, бирок ошентсе дагы өзүңүздөн калай. Азыркы учурда көпчүлүк соц тармактардан, ошол эле менин баягы мурунку күйөрмандарым, ошолордун бардыгы кайрадан связга чыгып, эми күтүп атышат да мененчи, сахнага Кыргызстандан көбүрөөк чык. Буюрса ошондуктан филармониядан да сунуш түшүп калды. Анан ал жака буюрса эми ошол жактан көбүрөөк кыргыздын ырларын жаңылап чыгарып, оркестр менен, жандуу үн менен. Андан тышкары дагы өзүмдүн жеке автордук чыгармаларымды даярдап атам, буюрса заманбап стилинде. Албетте эми өтө эле баягындай заманбап стилинде дегендей баандай рэп окубайбыз го. Бирок ырдала турган вокальный жакшы чыгармаларды даярдап атам. Той темасына ырларыңыз даярбы? Тойго чындыгында ошо той темасында менде мындай той тамашага жарай турган чыгармалар жок да негизичи. Жаратып койсом болот, чыгарам, жардам берип жүрөм башкаларга. Бирок тойго мен ушул эле үнүм менен эле, ушул эле лирика менен, англисче, орусча, мировой хиттер менен чакырышат. Кыргызча жакшы маанилүү ырлар менен ошол деле жетишерлүү деп ойлойм да. Сон. Анан жана Ош жергесинде жашап келдим дедиңиз, 2-3 жылдай. Оштун да иштей берсе болот беле чыгармачылыктан, же көбүрөөк фокусту үй бүлөгө койдуңуз да, башка жумуш кылдым дедиңиз, эмне жумуш кылдыңыз? Мен өзүм бир тууган байкем менен строительство менен иш кылабыз да. Бизнес кылып. Анан мен көбүнчө проекттерди сызам. Ал окуган эмесмин, бирок мен ошону үйрөнгөнмүн да. Андан тышкары эми Ошто чыгармачылыкты такыр таштап койгон жокмун да, ал жакта ресторандарда атайын эме творческий вечерлерди өткөзүп аттым. Жумасына 1-2 жолдан. Анан Оштун баары таанып баштаган ошондочу. Жума сайын место калбай калат вообще. Ошентип ырдап, живой гитаристтер менен. Андан тышкары жөн эле калган жокмун да, ошол конкурска Voice of Turan'га катыштым. Онлайн түрүндө болчу ал кезде. Ошол топ менен иштеш баштадым. Оштон эле прямой. Ошол жака учам. Ал жакта концерттерге катышабыз. Ошентсе деле иштеп жүрдүм да. Болгону мен ушул аралыкта 2017 жылдан баштап биздин Кыргызстандагы эфирлерден чыкпай калганым байкалды да. Эми буюрса байкалып атат уже. Алгач топтун пландары тууралуу сүйлөшөлү. Туран Boys тобунун жана ыр жаздырганда ар ким өзүнүн студиясынан ырдап туруп үндөрдү жиберет экенсиздер. Клип тарткан учурда сөзсүз чогулуш керек болот. Ооба. Же ар ким ар жактан тартып, азыр фотошоп, видеошоп дегендер аябай күч алды. Жок, биз Америка менен Кыргызстанды тартып коюп атат го. Ооба. Мына мисалы концерттер болгон учурда биз барабыз, кийинки аткара турган чыгармабызды репетиция кылабыз да, даярданып, эме кылабыз. Эгерде
биз жакшы даярданган болсок, анда бир студиядан үчөөбүздөн жазып калганга аракет кылабыз. Эгерде андай болбой кала турган болсо, биз даярданып өздөрүбүздүн студияларыбызда үндөрүбүздү жазып туруп, анан студияга жөнөтөбүз да, Астанага. Жигиттердин баары бир шаарда болсо негизи жеңил болмок иштеши. Жеңил болмок, жеңил. Азыр аргимиздер ар кайсы өлкөдө, анан жана продюсер тарабынан сиздерде кандайдыр бир келишим барбы? Келишим жок. Биз мындай кагаз түрүндө келишим жок, достук түрүндө эле бири-бирибиздин талантыбызды баалап, адамгерчилигибизди баалап, анан кийин иштешебиз, ушундай тарыхта калгыбыз келет деген адамдардан болуп чыгып калдык ортодон. Ошондуктан топтолуп калдык да. Анан Өзбекстанда дагы биздин клиптерди көрсөтүлдү, Турцияда, Казакстанда, Кыргызстанда акырын көрсөтүлүп баштады. Жакшы преимуществолор бар деп ойлойм да. Анан анын комментарийлерде дагы 3-4 тилде жазышат да, бардыгычы. Анан Туран деген флагтарыбыздын бардыгы катар коюлуп атат. Бир эле Кыргызстан, бир эле Казакстан эмес, биздин флагтар Туран. Түрк элдери. Ошонсо деле кыргыздардыкы көбүрөөк болуш керек. Кыргыздык көптүк кылат. Жана мага болгон комментарийлер дагы көптүк кылат. Достук группасы экен. Рахмат ошол көрөрмандарга. Нурсултан мырза, Туран Boys and One Beautiful деп туруп менин кесиптешимди кошо албайсыздар. Кошолуш. Ырдайт. Аябай жакшылдайт. Гитара чертет, сүйлөшкөнбүз ал боюнча. Сон эми үй бүлө жака баралыбы же жеке пландарга? Макул, үй бүлөгө барып келели чалгачы. Үй бүлөңүздө эмне жаңылыктар болуп атат? Үй бүлөмдө билебиз, билбесек дагы көрүп турабыз колуңуздан дегендей. Ооба, мынакей жашырбайм мен. Албетте үй бүлө деген бул биринчи кезекте турат. Эң баалуу адамдар дагы, чоң жоопкерчилик. Буйруса кызым жакында бирге чыгат. Аз калды, 2 күн калды буйруса. Ушундай жаңылыктар. Сон. Балким эфир аркылуу кызыңыздын туулган күнүн куттуктайбыз. Анда эфир аркылуу куттуктасам, Сафия кызым, туулган күнү келе жаткан туулган күнүң менен учурдан пайдаланып мен ата-энеме, апама, атама, бир туугандарыма баарыңыздарга ысык салам айтам, дос чараларыма, бардык тааныштарыма жана жалпы эле кыргыз элиме бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат сиздерге. Сон. Мен дагы да колдоп туруп, Кыргызстандын желегин мен атымды көрөк жазыңыздар деп коесузбу? Ооба. Сон, Нурсултан мырза, буга чейин билебиз, Кыргыздын желегин бир канча өлкөлөрдө желбиретип, эл аралык конкурстарга аябай көп катышчусуз. Азыр ошол жаат кандай болуп атат, сунуштар тийиш атабы, өзүңүздө калыбы барбы дегендей. Былтыр 2023-жылы Славянский базар сынагына барып келдим. Ал жакка дагы ошо заявка жөнөтүп, Кыргызстандан тандоо болгондон өттүм. Чындыгында ага чейинки конкурстары менен салыштырып болбойт экен да. Себеби дегенде ага чейинки конкурстарда көбүнчө профессионалдуу эмелер менен иштеп калдым да, көбүнчө. Славянский базарда мага ошо звук жагынан, аппаратура жагынан ыңгайсыз болуп сезилди. Бирок сынак ошондой да. Кыйын болот, переживание болот, арыктайсың. 5-6 килограммга чейин. Эмне арыктап кеткенсиң дейт анан. Ошо конкурска катышып келдиң. Дагы конкурска катышып келдиңби дейт, дешет да кедечи. Арыктап кетсең да дешипчи. Азыркы буйруса келерки жылы буйруса дагы Орусияда болушу мүмкүн. Анан дагы 1-2 мамлекет бар. Азырынча ойлонуп атам, кайсы сынакка катышсам болот, кайсыга менин деңгээлим жетет деген. Ошол буйруса карап көрүп атабыз. Ну-ка все вместе чыгып атышат досторубуз буйруса. Ал жактагылар дагы сунуштап атышат, бизге келбейсиңер депчи. Көрөбүз буйруса. Демек пландарда бар. Планда бар буйруса. Кыргыздын желегин далай желбирет. Жашпыз азыр дагы, алдыда дагы көп максат, көп пландар бар. Азыр эми күчкө толуп аткан кез буйруса. Үндү дагы көбүрөөк өздөштүрүп бараткан кез. Токтоп калды деп ойлой коюшсун эч ким. Көпчүлүк адамдар билгендер билишет. Мен тынбай эле ырдайм. Анан жашпыз дедиңиз. Биз 5-6 жыл мурда көргөн, 6-7 жыл мурда көргөн Нурсултан мырза да ошондой эле болчу. Өзгөрүү жок. Канчада сиз жашыңыз канчада? 31-де. 31-де. 31. Ал кезде 24 жашта болчу. 23-24 кезде. 23-24 жаш. Кайнап турган кезиңиз болчу экен. Ооба, мондай. Жылдын соорусуна чалдыгып. Бирок тез эфирлерге келип турчумун ушинтип. Болду жылдын соорусу?
Жок, ошол нерсени мен байкабай калдым, чын айтканда. Себеби дегенде баягы элдер таанып баштаган кезде деле ошол эле убакытта ошого жараша андан 2 эсе 3 эсе көбүрөөк мен эмгек кылганга туура келип атты да, ал нерсени сезбей калдым деп ойлойм. Бирок жылдыз оорусун эми ооруган адамдарды да көрүп калатым, байкап аттым эми, бирок билбейм, адамдын нарагынан го дейм. Воспитаниясынан. Жана ошол бизнесте көп жылдан бери жүргөн агалар, улуу байкелер сөзсүз түрдө ар бир ырчы жылдыз оорусуна калдыгат дейт да. Ооба, ал нерсени албетте билем мен. Менде кандай кездерде ар бир адам ар кандай го эми. Кээ бир адамдар ойлоп калышкан да, мисалы ойлоп калышы мүмкүн да, жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр. А сен шашып бараткаң менен ишиң жок да, ал иши жок да алчы. Вот, а так мен ал нерсени Марскан келип калса. Эң биринчи очередте жумуштан мурун, чыгармачылыктан мурун ошол жылдыз оорусун биринчи байкап карап көрүп алганмын. Ошондуктан анткени адамга мамиле кылуу эң негизги го. Мисалы сиз менен мамиле кыла албасам, сиз менен сүйлөшпөй коесуз. Ошондой эле ырчылар ырдаган кезде деле элге жакшы мамиле кылуу да бул ырдаган. Ошол эле айтайын дегем. Менимче Нурсултан мырзалардын жылдыз оорусу мындай опурталдуураак да, кесиптеш, жанагындай хайп эмес. Хайп жок. Хайп эмес, чыныгы, талант, чыныгы. Ал жылдыз оорусу таланттарга бөлүнүп кетет, кесиптеш. Менимче оорубайт болуш керек. Деп мен баа берем. Анан жанагы жеке өзүмдүн ырларымды чыгарып атам деп калдыңыз. Азыркы учурда даярдалып жатат. Ооба, даярдалып жатат. Мына даяр болуп калган эле. Буюрса, быйыл кызыл эле. Ушул жылы жакшы клип менен, жакшы эме жүрөккө мындай даңка-дунка эмес да, мисалы, бирок жагымдуу жакшы лирикалык чыгармалардан. Ооба, сизден сонун даңка-дунка эмес ырларды күтүп калабыз. Анан клип жаатында клиптер тартылат. Буюрса тартылып атат, ооба. Сон. Жанр боюнчачы? Жанр дегенде даңка-дунка эмес дегенде келчү. Жок, эми лирика бойдон кала бересизби же мындай? Жок, конечно, лирика десе эле кайгылуу эмес да. Кадимкидей эле жакшы маанилүү чыгарма да, обону дагы ошого жараша адамдын ичинде мындай бир кайгы келтире турган чыгармалар эмес, наоборот бир мотивация ала турган, жакшы бир сөздөрдөн үлгү ала турган ошондой ырлар. Сон сөздөрүңүздөн, пландарыңыздан байкап атам, чыгармачылыкка катуу киришкен экенсиз. Анан арадан 1-2 ай өтүп же бир жарым жыл өтүп кайра Нурсултан мырзаны сахнадан жогото албайсызбы? Жок, анткени Кудайым буйруса, кайра ресторандарга барып. Жок, корккондор бар экен. Азыр алдыда кайра эле Туран Бойс менен концерттерибиз бар. Кыргызстанда дагы азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, бир чоңураак марекеге чакырган атышат. Андан тышкары филармония алдында. Ал жакта да концерттер бар. Менин үнүм туура келген, менин репертуарым туура келген эмелер концерттерге чыгамын да. Анан эл суранган кезде да. Ошондуктан экран алдында болгонго аракет кылам, буюрса алдыда ушундай пландар, задачалар болуп атат. Анткени. Сон, филармониянын солисти болуу дагы бул чоң жоопкерчилик. Ооба. Үнгө өзгөчө басым жасап, ал жакта фонограмманын фысы да жок дегендей. Негизи эле кыргыз музыкасына дагы ошончолук салым да кошушуң керек да. Ар бир ырчы филармонияда эле эмес, башка эле жеке башка ырчылар деле ошо биздин кыргыз музыкасына салымын кошот. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша кошот да. Мен мындай айтканда чет жактан Кыргызстандын желегин желбиретем деп конкурстарда көрсөтүп, Кыргызмын, Кыргызстандан келдим деп ырдашып конкурстарга катышып жүргөн болсом, азыр эми Кыргызстанда мындай чыны Кыргызстандык ырчы катары Кыргызстанда эми мындай ырдап баштадым десем болот да. Сон. Нурсултан мырза алыстан баштаган экен. Ооба. Таанылып келип, анан Кыргызстанда. Сон, дагы пландар тууралуу сүйлөшөлү. Чыгармачылыкта кандай пландар, ырлар чыгат, клиптер чыгат? Балким жеке концертиңизди бересиз. Жеке концертимди деле Кудайым буйруса берем. Качан, кайсы айларда, кайсы жылдар күтсөк? Ага жараша ошол репертуарларым, өзүмдүн ырларымды чыгарышым керек. Анан мен кавер дей турган болсо, анда мен бир ай деле концерт берсем болот да, бир 200-300 ырларды катар-катар коюп алып ырда берсем деле болот да. Негизи ошо элдердин суранычтарын байкашым керек, элдердин талабын байкашым керек. Ага чейин концерттерге чыгам, мондай өзүм жеке эмес концерттергечи. Атайын мамлекеттик концерттер менен чыгып тура берейин, анан кийин буйруса эмки жылдары может болуп калат.
Дал ошол кыргыз элинин ичинде Нурсултан мырзанын угармандары кайсы курактагы инсандар? Көбүнчөсү ушу жаңылышпайм 18 жаштан баштап 50-60-ка карай да. 52-53-кө. Мен мындай Инстаграмда статистика деген болот, ошол жакта жазганда дагы көбүнчө ошол 18 жаштан 35 жашка чейинкилер эң көптүк кылат. Андан калган уже эмелер, улуулар. Демек сиздики жанагындай универсалдуу аудитория турбайбы, э? Анан комментарийде көбүнчө ошо чоң улуу адамдар көп жазат мага. Комментарийлер YouTube'да, Instagram'да. Демек, баягы Нурсултан мырза, баягы лирика жанрында ырдап, айымдарды сонун бир эмгеги менен кубанткан Нурсултан мырза дагы да болсо, ошол жанрда эмгегин дагы да жакшыртып, азыр болсо жалпы жаш өзгөчөлүктөргө карабастан баарын жүрөгүн багындырган экен. Азамат, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыкка кайрадан жаңы дем, жаңы күч менен кайтып келген экенсиз. Бул жолуңуз байсалдуу болсун дейбиз. Рахмат. Каверлар темасына да бир аз токтолбосок болобуз. Өзүңүз тандап аласыз, өзүңүз хит болгон ырларды жүрөгүңүзгө жакса ырдай бересиз. Ооба, негизи бир укканда эле жагып калат го ыры. Ошол ырды мен албетте ырдайм да. Минусовкасын табам же жаңы жасатам. Ошентип ырдап коем да. Азыр деле сиздерге буйрса дагы бир кавер ырдап берем, кааласаңыздар. Каалайбыз, сөзсүз түрдө. Биз аябай окугубуз келип атат жакшы музыкалык чыгармаларды. Анда музыкага барганга чейин келиңиз, Нурсултан мырзага эркин микрофонду суналы. Элибиз менен дагы бир жолу амандашып, мен келдим деп коюңузчу. Рахмат. Биринчиден сиздерге чоң рахмат чакырып койгонуңуздарга. Албетте анан НТС телеканалынын жалпы жамаатына дагы ыраазычылык билдиремин. Кыргыз элиме, НТС телеканалынын көрөрмандарына, барыңыздарга сиздерге жакшылык тилеймин. Кудайдан эки дүйнө бактылуу болуңуздар, ток болуңуздар. Иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, баардык жакшылыктарды каалайм сиздерге. Сау сиздер. Келиңиз анда Нурсултан мырза, сиз даяр болсоңуз, ырыңыз даяр болсо биз сизди сахнабызга узаталы. Жакшы чыгарманы сиздер үчүн анда өзүмдүн мына урматтуу телекөрүүчүлөр, экраныбызга жакыныраак чакыралы. Анткени дал ошол учурда бир нече көз ирмемдерден кийин дал ошол Нурсултан мырзадан сонун аткаруу болот. Кайсыр экенин билесизби? Жок, бизге азыр табышмактуу кесиптеш, анан Нурсултан мырзага ыраазычылык билдирели дагы бир жолу. Иштерине ийгилик каалайлы дагы, анда эмесе акырдан көрөрмандарды, музыка сүйүүчүлөрдү жакын чакыралы дагы. Өзгөчө айымдарды чакыралы. Керемет музыкалык чыгарма дагы да болсо айымдар үчүн болсунчу бул чыгарма Нурсултан мырзанын аткаруусунда, тагыраагы Нурсултан Райымбековдун аткаруусунда болсун кесиптеш. Негизи жана Нурсултан мырза мындан 5-6 жыл мурун ырдап жүргөндө ырлар эсиңизде барбы? Ооба, албетте. Анан кийин көп нерсе репертуар, аябай ырчылар көп болуп кетпеди. Анан ошолор кичине унутуп койду, ушундай болуп кетти да. Бирок Нурсултан мырзаны көргөндө баягы мен ырларынан мурдамдай сахнадагы образын аябай эстеп калыптырмын. Балким. Сырткы келбети башкача го? Сиз дуэт кылсаңыз болот экен. Макул. Аны эфирден кийин сүйлөшөлү. Урматтуу телекөрүүчү, дагы бир жолу кутмандан каалап туруп, бул НТС телеканалы таңшола программасы Нурсултан Райымбековдун аткарысындагы сонун музыкалык чыгармага кезекти беребиз.